Өзгөчө кырдаалдар министрлиги ар кандай кырсыктар жүз берген учурда тез арада жайгаштыруу үчүн чатырлар менен камсыз болду. Жогорку сапаттагы чатырлар ар кандай кырдаал учурунда медициналык жардам көрсөтүүчү, балдарды коргоого, окутуу машыгууларга колдонууга болот. Алынган жабдуулар 5 миллион сомдун тегерегин түзүп, ЮНИСЕФ тарабынан тапшырылды. Кыргызстан боюнча эле жер титирөөлөргө кабылып турган мамлекет. Кечеги эле жумада биз Кыргызстандын Бишкек тарабында ушундай өз жер титирөө болуп өттү. Анын экинчи, үчүнчү калдыктарын башка жерлерде дагы сезилди. Аябай жакшы материалдардан жасалган жогорку сапаттагы чатырларды берип жатат. Бул чатырларды биз окуу площадкасы катарында, класс катарында иштетсек болот. Же болбосо атайын кандайдыр медицинский жардам берүүчү бөлмө катарында иштетсек болот. Жалпысынан 25 чатыр берилди. Мында кышкы жана жайкы болуп бөлүнөт. Өнөктөштөр атайын долбоордун негизинде жардам көрсөткөн. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министринин биринчи орун басары Азамат Мамбетов билдирди. Ошо чатырлар келип атат. Бул болсо ошо ЮНИСЕФ менен кызматташуунун гана бир бөлүгү. Мындан башка дагы ошо өзгөчө кылдаалдар боюнча, даярдык боюнча, андан сырткары ошо өзгөчө кылдаалдар министрлигинин потенциалын жогорулатуу боюнча дагы биз долбоорлорду алып келебиз. Бүгүнкү күндө ЮНИСЕФ ошо биздин министрликтин негизги өнөктөштөрүнүн бири болуп эсептелет. Буга чейин Ош шаардык башкармалыгына караштуу номер 85-өрткө каршы куткаруу бөлүгүнө жаңы имарат салынып, ачылышы болгону маалым. 3 тараптуу кызматташуунун артында өрт куткаруу кызматынын потенциалын жогорулатуу, жаңы имараттарды куруу, заманбап жабдыктар менен камсыздоо каралган. Долбоордун баштапкы этаптарын ийгиликтүү ишке ашыруу менен жаңы имараттар ачылып, күчүрмөндүк менен иштөөгө шарттар түзүлгөнү маалымдалат. Номер 85-өрткө каршы куткаруу бөлүктөрүнүн адистери буга чейин эскилиги жеткен имараттарда иштесе да шаардын өрт кырсыгын коргоп, тилсиз жоонун алдын алып, дала ийгиликтерге жетишип турган. Толугу менен бүгүнкү күндө 120% биздин эскилиги жеткен техникалардын баары тең толугу менен жаңырды. Андан сырткары мынакей биринин артынан бирин, мынакей өрт өчүрүүчү, куткаруучу бөлүктөрдүн биринин артынан бирин жаңылап турабыз. 2024 жылы Кудай бурса, эски бөлүктөрдү бузуп, ошолордун ордуна 19 ошондо болгон пожарно-спасательный частарды биз жаңы курууга 24 жылы бүтүрөбүз. Ачылган имарат жаңы авариялык куткаруу унаасы, атайын шаймандар менен жабдылган. Заманбап өрткө каршы куткаруу бөлүмүнүн имаратын куруу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Бириккен Улуттар уюмунун өнүктүрүү программасынын жана Койка Кореянын эл аралык кызматташуу агенттигинин ортосундагы тыгыз алаканын алкагында ишке ашып, Корея өкмөтүнүн каржылык колдоосу менен курулду. 오늘 준공된 옥시 소방서는 코이카와 UNDP 그리고 비상사태부 간의 협력하에 소방구조 역량 강화 사업을 통해 추진되었습니다. 1964-жылкы эски имараттын ордуна 2 кабаттуу өрткө каршы куткаруу бөлүгүнүн жаңы өрт өчүрүүчү унааларын сактоого ыңгайлуу болуп, зарыл талаптар эске алынган. Куткаруучулардын ыкчам иштөөсүнө шарттар түзүлүп, эс алуучу бөлмөсүнөн тарта ашканасына чейин заманбап жабдылып, ден соолуктарын чыңдоого ылайыкталган спорт залы да камсыздалган. Асель Сыдыкова, Регион телеканалы, Ош.